Амансызбы көрөрман, сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Азыр интернетте Шайн Мускат жүзүмү абдан тренд болуп жатат. Аны боюнда барлардан тарта жаш балдарга чейин жеп жатышат. Деги эле бул жүзүм Кыргызстанга кайдан келип жатат? Анын сапатын тастыктаган сертификаты барбы? Биз азыр дүгүнөн саткан соодагерлерден тактап көрөбүз. Саламатсызбы? Менин атым Эльвира. Биз дал ушул жүзүмдөрдү издеп келгенбиз. Биринчи эле бизге сиз жолугуп калдыңыз. Бул жүзүмдү сиздер каяктан алып келип жатасыздар? Кореяданбы? Кытайдан эмеспи? Жок, Китай бул деген мындай да, кандай десек. Живой эмеси да оригинал да болот, без оригинал да болот да. Сиздики Кореядан экен, э? Бул жерде кайсы компания алып келип жатат, барбы? Компаниясын билбейбиз. Сиздер ким алып келет бул жүзүмдү? Биз айлыктабыз. Айлыкта. Айлыкка иштеп сатасызбы буну? Бул экөө бир эле жүзүмбү же айырмасы барбы? Бир эле жүзүм. Бирок сыртында упаковкасы башкача экен, э? Ээлери ким бул алып келгендер? Казашкалар. Казакстандан келип жатат бул жүзүм. Эмеден Кореядан шеф казак. Кореядан алып келип, казак жараны мына ушул жүзүмдүн ээси. Бул азыр көрсөк баасы 2800 экен. Бул ушул турушунда 2800бү? Же килограммга тартабы? Яшиги 2800бү? Яшигинде канча штук болот? 5-6 бул жерде мына өзүңүздөр көрсөңүздөр, бул жерде 5 ушундай 5 шиңгил жүзүм 2800 экен. Негизи эле шаар ичинде базарларда, анан онлайн дүкөндөрдө дал ушул жүзүмдү 900дөн баштап 1800ге чейин сатып жатышат да. Демек бул өзү негизи арзан эле турбайбы? 2800дө ошондо 5ке бөлсөк, азыр 600 сомдон эле туура келип калат экен. Негизи биз Кытайда дагы дал ушул жүзүмдү жеп видеого тарткан айрым мекендештер видеосун көрүп калдык. Алар айтып атат да, бул жакта абдан арзан депчи. Демек сиздерден ушундай 600-500 сомго алып кетип, анан 1000 сом кошуп деле сатып аткандар бар экен да, э? Жүзүм боюнча суроо бар болчу. Буларды сиздер каяктан алып келдиңиздер? Кытайдан алып келдик. Кытайданбы? Бул чегарадан кирип жатканда сертификаты бар да, э? Сапаты боюнча. Көрсөтүп аласыздарбы? Жанында көтөрүп жүрбөйбүз да анча. Каякта? Үйдө. Айтасызбы, сүрөткө тартып жөнөтсүн WhatsApp'тан? Болду. Күтүп туралы. Өзүңүз алып келесизби Кытайдан? Биз алып келип, бизге алып келип беришет. Башкалар алып келет. Кыргыз соодагерлери кимдер? Кыргыз жарандары? Канчадан сатып атасыздар? 3000 сом. 3000 сом яшигиби? 5 тугу 3000 сом экен, э? Бул 5 шиңгили. Бирок азыр көрсөтө албайсыздар, эч кандай документти. Достор, жүзүмдөр мына көрүп атасыздар. Бuyakta сатылып жатат. Негизинен азыр биз соодагерлерден сураганда, бул жүзүмдөр Кытайдан келет деп айтышты. Бирок интернетте азыр Кореянын жана Япониянын жүзүмү деп сатып атышат. Бирок Кыргызстанга Кытайдан келет экен. Кытайда дагы өстүрүлөт. Бул жүзүмдөр негизи бул сорт Японияда пайда болгон 1988 жылы. Андан кийин анан Кытайда, Кореяда дагы өстүрүп, ошол интернетке тренд болуп жаткан жүзүм мына ушул. Кытайдан алып келет да сизге деле. Кытайда да өсөт да бул. Ооба да, Кытайда да өсүп атат. Биз ошол жүзүм алып келген кишини издеп атабыз да. Анын бул чегарадан өткөргөндө эми азыр сапатын тастыктап бериш керек да. Бул зыянсыз дегендейчи. Ошон үчүн бизге документ керек болуп жатат көргөнгөчү. Ким алып келет эже? Номерин берсеңиз, чалып көрөлү. Сатып атасыз да, кантип билбейсиз? Мен ал адамдан алган Мөмө жемишти сатып атканда билесиз да каяктан? мен бул ал адамдын эмесин айта албайм да сизге. Обязательно Сертификат менен келет? Сиз азыр бир продукт эме менен келет. Демек, азыр сиз айта аласыз, зыянсыз деп. Мен кантип саламаттыгына айтып атпайсыз, сертификат менен келет деп. Я лично не видела же сертификат. Кантип сатып атасыз көрбөсөңүз? Сертификат менен келгенин билем да.
көрсөңүз кантип айта аласыз дейм да. Бул эми азыр А силер мисалы башка нерсени кантип эч ким айта албайт да ана тилинде. жок, азыр мындай да. Бул ушул жүзүм боюнча азыр көптөгөн маалыматтар тарап жатат. Мисалы ошол эле Таиландда бир партиясы кирген экен. Ал жакта пестицидтердин нормасы жогору экен. Башкача айтканда ал зыянкечтерди өлтүрүүчү зат, химиялык зат да, препараттардын нормадан жогору деп таап, анан кийин артка кайтарган экен, сатып албагыла депчи. Ошол маалыматтын негизинде анан Кыргызстанга келген партиясы зыянсызбы деген суроо туулуп атат да. Аны ошону тагып ошо адамдан сурасаңар жакшы. Эми сиздер номерин берсеңиздер таба аласыздар. Биз кантип таба алабыз? Сиздер сатып атасыздар да. Менде номери жок. Кайсы фура менен алып келди? Ушул жерге чейин алып келди да, фура менен. Ушул жерге алып келип береби негизи? Ал сияка алып келет, ошол жакка өтпөйсүңөр. Эми аякта жок экен да булар азыр. Жүзүмдөрдүн сапатын текшерген өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин адисине чалып көрөм. Азыр ал бизге эмне деп жооп берет экен, азыр чогуу угабыз. Алло, Адыл, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен сизге медиа хаптан чалып атам, атым Эльвира. Адыл, бизде мындай суроо болуп жатат да, жана Кыргызстанга келип сатылып аткан Шайн Мускат жүзүмү бул чек арадан өтүп жатканда сиздердин мекеме тарабынан текшерилгенби? Сапаты боюнча эмне деп айтасыздар? Так, бизге азыр как раз жүзүмгө аткан Кытай жактан келет. Ошо Кытайда өстүрөт. Ошол биздин полномочиябыз только карантинный объекты караган. Это ичинде курт, кумурска, там вирус болбогондой үчүн. Ошо менен биз полностью соответствие болуп атат ошо жүзүм. Саламатчылык. Шайн Мускат жүзүмүн сиз сатып атасыз да, алып келип бератасызбы? Ооба. Ооба. Биз журналисттербиз. Мен атым Эльвира, мен медиа хапта иштейм. Сизге ушундай суроо бар да. Бул жүзүмдү сиз каяктан алып келесиз? Анан бул ден соолукка зыян эмес деген бир сертификатыңыз барбы? Бизге Казакстандан келет да бул жүзүм. Казакстандан ким алып келип берет? Ушу документтерин көргөнсүздөрбү? Я. Казакстандан ким алып келет? Анан документтерин, сертификаттарын көргөнсүздөрбү? Сертификат өткөн үчүн анан кийин растаможка болот да, товар. Ошол көрсөтө аласыздарбы сертификатын? Аны Казакстанга барып көрүш керек. Казакстанга барып келгиле, ошоктон көрөсүздөр. Жок, Кыргызстан чек арасын өтүп атканда көрсөтүп өтөт да, туурабы? Сертификатты. Казакстандан растаможка болунган товарды Евросоюзда болгондон кийин кайтадан растаможка болунбайт. Казакстанда уже растаможка болуп, Кыргызстан чек арасынан тоскоолдуксуз эле өтүп келген. Сертификатын алынган товарды Евросоюздагы биз Евроэске киребиз баарыбыз. ЕСке. Демек сиз азыр айта аласыз, бул зыяны жок, ден соолукка эч кандай зыяны жок деп, Ошентип айта аласызбы? Алло. Негедир сүйлөбөй жатат. Бул номерди бизге сатуучулардын бири берген болчу жана бул эженин айтымында товар Казакстандан келет жана Казакстандын өзүндө эле растаможка болгондуктан Кыргызстанга бул тоскоолдуксуз кирет. Анткени Кыргызстан бажы биримдигине мүчө болгон үчүн чек арадан тоскоолдуксуз кирип келди деп бул Гуля эже айтып жатат. Негизи боюнда бар, жаш балдарга жегенге болбойт. Ошондойбу эже? Бул кайсы жерде инструкциясында кайерде жазылып турат? Муну жазбайт да. Анан каяктан ошо болбойт деп бүтүн чыгарат? Мен өзүм эми Кытайдын товарларын сатып жүрөбүз. Ушулар ушундай нерселерди сатат. Уже 20 жылдан бери сатабыз. Анан Кытайдын мандарини өзүм жеп, элем Кытайдын шабдалысын өзүм жеп көрөгөм да. Кызым аллергия болуп турду, до сих пор азырга чейин. Анан лично өзүм опыт алдым да. Балдарыма мисалы кече ооз тийгенге бир эле алып барып бердим моуну, потому что баягы бийлашат да. Өзүм сатам, бирок жеш керек, ооз тийиш керек. Алып барып бердим, жешти, бирок аны постоянно жегенге болбойт. Вреднасы көбүрөөк да.
эже буну сиз жана өстүргөндө бул баягы жер семирткичтер көп колдонулат, химиялык заттар, ошон үчүн айтып атасыз, Демек, бул жерде деген иммутант деп коюлат. Как вы знаете? Вот вы тоже хорошо разбираетесь в этом. Мутант. Не деп коет буну? Эми да. Искусственный. Эми мен бул лично мое мнение это. Почему виноград өзү мындай болбош керек? Виноград, который мы кушаем, узбекский, таджикский, баягы обычный наши, да. Кыргызский деп коет. Наши эми. Бизде өспөйт, бирок Өзбекстан менен Тажикстандан келет настоящий виноград ошо. А буну мына чоңойтуп атпайбы? Бул эменин баарын берген да, эми баягы химикаттын баарын берип ушундай состояниеге чейин. Ушундай чоңойсун деген, Ушундай чоңойсун, особый, башкача болсун деген да. Это, конечно, билебиз да, мое мнение, конечно, но другие тоже ушинтип ойлойт болушу керек. Бунун баарын берген. Бул мутант ичинде эле гибрид. Гибрид, мутант. Аны эме кошот да, эми ар түрдүү. Сортторду кошуп, скрещивание кылып туруп, ушундай чоң сортту ойлоп табышыпсыз да? Мисалы, кишмиш у нас есть, обычный зеленый кишмиш. Ошо менен дамский пальчикти кошот. Дамский, Хусейн, Хасайн кылып кошот. Помните, это мы же продавали Хасайн. Ошол жүзүмдөр дагы ушундай чоң болчу. Но они не выдерживали, сынып кетчү, тарсылдап. Алар ал бат бузулат да, бул болсо көпкө бузулбайт да. Поэтому алар бузулбай турган кылып эме кошот да. Муздак сууга эме сода кошуп салып коюш керек. Бир жарым саат тургандан кийин анан сырт чыгарып, жууп, анан жеш керек. Биздикилер деле. Буну деле, по-моему, ошентип бузулбасын деп жанагындай бизде алтын көпүр деп коет, эмне деле? Сера. Ошо сера менен обработка. А сера это яд. Ошону кетириш керек биринчи сыртын. Же алып эле көчөдө жеген болбойт да, үйгө алып барып жууп. Биз азыр интернеттен көрүп атабыз го, мисалы, мону ачып алып эле оос дегендердичи, мисалы, жууп атабы, жуубай атабы, ал да белгисиз да. Сары Өзөн базарына барганда соодагерлер бизге Шайн Мускат жүзүмүнө тиешелүү сертификат же кандайдыр документтерди көрсөтө алышкан жок. Алар биз дагы ортомчулардан алып бул жакта сатып атабыз деп актанышты. Биз азыр санитардык эпидемиологиялык көзөмөлгө байланышка чыгабыз дагы. Мына ошол Шайн Мускат жүзүмү Кыргызстанга келерде текшерилдиби, анын сапаты кандай, ошону тактайын деп турабыз. Шайн Мускат жүзүмү азыр базарларда абдан мындай көп сатылып, анан эл арасында да түрдүү суроолор пайда болуп атат да, бул Кыргызстанга кирерде текшерилеби депчи, ошондуктан биз сиздерге байланышып жатканбыз. Эми бул жүзүм азыр жаңы эме болуп атат, азыр мындай ешкандай известность да. Биздин департаментке мунун ушу жүзүмдүн үлгүлөрү анализдик лаборатория изилдөөгө түшкөн жок да. А негизи жүзүм кирип атканда каякта текшерилет? Границадан кирип баратканда бизде деген основном таможенный органдар ошолор карашат, кирип баратканда документтердин тасдиктаган документтердин негизине киргизилет. Ал жакта ошо таможенный органдардын артисттери ошол жакта турушат, таможняда. Демек кирип атканда бул ошол сапаты боюнча бир документтер текшерилет, Да. Таиландда бир партияда пестицидтердин саны нормадан абдан жогору чыгыптыр да? Именно ушул эмеде. Шайн Мускат, ооба. Аны менен маалыматты эзип экенбиз, аны дагы тастап көрөт биздин территориалдык санитардык көзөмөлдө борборлорунан. Санэпидемдин жообуну мына сиз дагы уктуңуз. Демек, аталган орган азырынча Шайн Мускат жүзүмүнүн курамын текшерилет экен. Ошол эле учурда бул жактан бизге айтып өтүштү, чек арадан өтүп жатканда дагы тиешелүү органдар шайкештик декларациясын текшерет, бул жүзүм кандайдыр бир оорулуу же жокпу аны дагы текшеришет деп айтып өттү. Бирок эми бул жүзүмдү пайдаланасызбы же жокпу аны өзүңүз чечесиз. Ал эми азыркы учурда бир дагы мамлекеттик орган бул жүзүмдүн курамы тазабы же жокпу ал боюнча сурообузга жооп бере элек.